Эми кадр маселеси боюнча айта кетсек, бул негизи азыркы учурда эгерде жалпы саламаттык сактоо министрлигинин бекитилген штаты боюнча 88 000 адам иштей турган болсо, фактически азыркы учурда 65 000 эле адам иштейт. Ошондо 23 000 кадровый дефицит бар. Бул эң биринчиден ошо айлык маалынын аздыгынан болот. Ошол себептен жанагындай кадровый оттоктор байкалып атат. Сиз айткандай коррупцияны жеңиш үчүн албетте жанагындай чечкиндүү кадамдарга барыш керек биз. Бирок кадр маселеси мындай курч тургандык себебинен ошол биздин дарыгерлерди дагы баягы сиз айткандай жоготуп албайбыз дегендей коркунуч болушу мүмкүн. Бирок негизгисинен биздин дарыгерлерибиз жалпысы мындай чоң коррупционный схемаларга мындай тиешеси жок. Бул тиешеси ошол коррупционный схеманын уюштуруучулары бул ошо главврачтар, жанагындай жетекчилер болот. Эми аларды биз сразу эле аны каматып, жанагындай кылмыш ишин козготуп же андай цел эмес. Биздики ошол реформа жасаш. Ошол жанагындай коррупционный схемалардын алдын алуу, жанагындай устранение причин и условий, порождающих коррупцию. Ошол жактан биз иш алып барабыз, и ошол эле жетекчилерге мен айтып атам, келгиле иштешели. Мен ар дайым диалогко даярмын. Эгерде буга чейинки кандай бир коррупционный схемаларга аралашкан болсо, биз аяктайм, ладно, эми ал пускай силердин мындай абийириңерде калсын, бирок азыркы учурда биз кадамды алдыга таштап, ошол коррупционный схемаларды ачык айкын чыгарып туруп, ошону жоготуш керекпиз. Ошол мен сунуштарыңызды бериңиздер деп, мен ошолорду диалогко чакырып атам. Эгерде андайга барбаса, эгерде биз азыр көп эле жерде мисалы акырындан рейдти келтире баштадык, жанагындай талаптарды күчөтө баштадык. Бир-эки факты болду, мен жумуштан кетем дегендер. Эми ал кетсем аларды өзүнүн эрки, бирок алардын ишмердүүлүгүн карап көрсөк, көп жетекчилер жанагындай ошо жанагындай дарыларга заявка берип атканда ошо кереги жок, жанагындай недоказанный медицинский дарыларды ошо жанагы көмүскө сүйлөшүү менен ошондой көп миллиондогон бюджеттик каражаттарды мындай туура эмес максатсыз пайдаланышкан да. Буларды биз токтотобуз. Эгерде ал врачтар кетебиз десе, мындай айтканда потеря небольшая будет для медицины. Наоборот, ошо жаш кадрларды жылдырып, ошолорго биз мүмкүнчүлүктү бериш керекпиз. Анан көп жанагындай клиникаларда көп ушундай бир орчун мындай олуттуу багыттарда бир таасири күчтүү адамдар бар экен. Ошолор баягы ошол жерде менчиктеп алгандай да. Анан ошо жаш врачтарды өстүрбөй, өздөрү жанагындай жакын свой чужой кылып бөлүп, операцияга ошо бир эле хирургдарды допуск кылып калгандарды киргизбей, ушундай бир жагымсыз нерселер көп экен. Ошолорду да биз ачыкка чыгарып, ошондой нерселерди биз жоготуш керекпиз да. Эми алар жанагындай врачтарга кетебиз десе, аларды кармабайбыз, конечно, бирок мен диалогко ар дайым даярмын, кызматташууга даярмын. Ачык айкын сүйлөшүп иш алып барсак болот алар менен.